Assalamu алейкум. Амансыздарбы туугандар, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Мен Бишкек шаарындамын. Асанбай Кичи районундагы Немецкий кварталдан сатыла турган бир бөлмөлүү батир көрсөтөм. 55 чарчы метр экен, баасы квадраты $1100. Көптөн бери келе келем, бу Асанбай Кичи району Нью-Йорк болуп кетиптир го, Бүт эле катар кварталдар. МБК курулуш компаниясы курган мына ушул Немецкий кварталдын тетиги жеринде 12-чи кабатында жайгашыптыр. Ага сиздер Южный магистралдан түз жогору келе жатканда глобустан өтүп эле светофордон авангардтын жанынан тетиги жерден бурулуп киресиздер да, бери 500 метрдей басып келесиздер. Бул жерде катар кварталдар өзү. Немецкий квартал, английский квартал, итальянский квартал, Нью-Йорк Сити жана башка дегендей бүт катар жайгаштыр. Бияк өзү Нью-Йорк болуп кеттир. Азыр кирип көрсөтөлү, 12-чи кабатка чыгабыз. Туугандар, мынакей, мен Немецкий кварталдын Б блогунун 2-чи подъездине кирип, 12-чи кабатка тепкич менен көтөрүлүп чыктым. Подъездин ремонт иштери дагы улам биринин артынан бири жүрүп атыптыр. Тепкич менен чыкканда коридор менен оң тарапка бурулуп жүрөсүздөр. Бул жакта мына 2 лифттин орду турат. Лифттерди уже коюптур, тросторун тартып, түз барабыз туугандар. Бул жакта өзү 4 батир бар экен. Ошол 4 батирдин ортоңкусу бирөөсү сатууга коюлуп атат. Жалпы аянты 55 чарчы метр бир бөлмөлүү батир сатылат. Андыктан сиздер батир издеп жаткан болсоңуздар, ушул батирге бир жакшылап кызыгып көрүңүздөр. Жайгашкан жери, кабаты өтө сонун экен туугандар. Кана баштайлы. Мына ушул Б21-23 деген номурдагы батир сатууга коюлуп атат. Мына МБК курулуш компаниясы дагы бардык батирлердин бул блокто сырткы брон эшиктерин, терезелерин дагы бүт барын коюп, андан сырткары суу, свет, канализация бүт барынын монтаждарын бүтүрүп коюптур. Мына биз азыр ички аянтына кирип келдик. Мен азыр эми бир аз караңгыраак болсо дагы бир телефон менен бир аз жарык кылып сиздерге колдон келишинче планировкасын тартып көрсөтүп коеюн. Сырттан киргенде бул коридордун аянты бир 8-9 чарчы метрдин тегерегинде, жалпы батирдин аянты болсо 55 чарчы метр чыгат. Сырттан киргенде оң жакка бүт электр чубалгылары топтолуптур. Бул жерге автомат коюлат экен. Домофон, интернет кабелдери да бардыгы тартылып келиниптир. Батирдин ичинде кара шыбагы бүткөн, электро монтажы бүткөн, газ турбалары дагы монтаждалып бардыгы кирген, газдын счетчиги дагы коюлуптур. Анан полго болсо стяжка куюлуптур туугандар. Эми чекеден тааныштырып көрсөтөйүн. Мына оң жактан баштайбыз. Оң жактагы биринчи эшиктен киргенде бул санузел болот, уборный, ванна, душ, туалет бардыгы бир. Бүт канализация, таза суу, ысык суу, муздак суу турбаларын доточки монтаждап коюптур. Бул жагы санузел. Ал эми оң жактагы экинчи эшиктен кире турган болсок, бул спальный, универсальный бөлмө туугандар. Залда болуп иштей берет, спальныйда болуп иштей берет. Туурасы 3 метрден чоңураак, узундугу болсо 5 метрден чоңураак, 6 метрге жакын. Бир 18 квадраттын тегерегинде бул зал, спальный. Мына электромонтажы да бүткөн, кабелдерин тартып койгон туугандар. Бул бөлмөнүн төрүндө балкону бар, ачык балкон. Балкон менен бөлмөнүн ортосу алюмин профилдери менен тосулган. Атайын бул жерге эшик койгон туугандар. Муну ачып туруп, сиздер сыртка чыга турган болсоңуздар, бул жагы мына балкону. Балкону да аябай жакшы, кенен көрүп турасыздар. Бул жакка сыртынан караганда МБК курулуш деп бул жерге жазылып турат экен. Эми балкондон сырт тарапка бул жакка көз жүгүртүңүздөр. Ой, сонун көрүнөт да бул жерденчи. Караңыздарчы, мына авангард комплекси, анын ар жагында глобуста ушул жерден жакшы көрүнүп турат экен. Южный магистрал жакшы көрүнүп турат экен. Южный магистралдан авангарддын жанынан эле бери бурулуп киргенде туугандар, түз келесиздер дагы ушу Немецкий кварталдын кире беришинен бурулуп эле турак жай комплексине кирсеңиздер болот. Бул жакта да мына жаңы турак жай комплекстери курулуп атат. Өзү бул жак аябай эле хит болуп кетти. МБК курулуш компаниясы Немецкий кварталды, андан сырткары башка курулуш компаниялары Prime Park, New York City, английский квартал жана башка ушул жакта аябай
башка турак жай комплекстерин дагы катар көп курду. Эми кийинки бөлмөгө кирели. Кийинки бөлмө бул жакта. Бул ашкана. Ашкананын аянты дагы кенен эле. Туурасы бир 3 метрге жакын, ал эми узундугу 6 метр чыгат. Мына таза суунун турбалары дагы чыгарылыптыр, электромонтаждары, карашыбактары бардыгы бүткөн. Төрүнө болсо сол жакта мынакей көрүп турасыздар. Газды дагы тартып келип, счетчиктерине чейин бардыгын коюп коюптур. Бул бөлмөдө дагы балкону бар, наркы бөлмөнүкүнө окшош эле. Ортодогу тосмосу алюмин профилдеринен жасалган, тосулган. Мындан чыкканда баягындай эле ачык балкон. Бул бөлмөдөн дагы көрүп турасыздар, бул балкондон дагы сырт жакты шаарды ушу 12-чи кабаттан аябай жакшы көрүүгө байкоого болот. Балкон көрүп турасыздар, сонун. Мынакей. Бул алюмин профилдеринен аябай жакшы кылып тосуп коюптур. Эми ичкери кирели. Бул жакта болсо кладовкасы бар. Кладовкасы дагы чакан. Муну эми кладовка кылып пайдалансаңыздар аябай жакшы болот. Андан сырткары кладовкадан сырткары муну даараткана, ажаткана кылып пайдалансаңыздар деле болот негизи. Анткени кухнянын канализация трубасы мына көрүп турасыздар, ушул жак аркылуу стояк тартылыптыр. Нар жагында ысык суу, муздак суу бар экен, турбалары келтирилиптир. Ошондон эле таза сууну бери тартып канализацияга туташтырып, бул жака унитаз же шашаген коюп, ушул жака даараткана кылып алсаңыздар, ажаткана кылып алсаңыздар, ошондо сиздердики душевой өзүнчө, даараткана өзүнчө болуп калат, ажаткана өзүнчө болуп калат. Ошондо өтө сонун болот. Кладовканы балкон жакты бир жакшылап пландаштырып аласыздар. 55 квадрат ушул батир туугандар сатылат. Бир квадраты баасы $1100 сатууга коюлуп атат. Шашылыш сатылат. Эгер жаккан болсо, ээсине телефон чалып тез арада сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Эгер нак болсо, жакшылап түшүп берүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот экен. $1100 кеми бар. Эми немецкий кварталды, Бишкектеги Асанбай Кичи районун, бул жерде айтпаса дагы баарыңыздарга түшүнүктүү. Анткени көпчүлүктүн эң сөзү азыр шаардын калкы көбү ушу шаарда жашайм дегендер ушу Асанбайда жашасам экен, ушул кварталда жашасам экен деп эңсешет. Андыктан бул жер немецкий квартал. Европада жашагандай жашайсыз иншалла. Анда мен жыйынтыктаймын, $1100 квадратын ээси менен сүйлөшүп келишсеңиз болот. Кудай кааласа мына февралдан баштап ремонтко берет экен, эшиктерин коюп коюптур. Курулуш материалдарын алып келип киргизип эле усталар менен сүйлөшүп, усталарды киргизип ремонтун баштай берсеңиздер болот экен. Кудай кааласа жазга жайга ремонту бүтсө кирип жашап калат окшойсуздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Сүйлөшүңүздөр эртерээк, колдон чыгарбаңыздар.